Üylөнгөнсүз. Никеңизде аялыңыз бар. Болду, шариат эми сизге тыят. Башка аял киши менен сүйлөшпөңүз. Сүйлөшпөңүз дегенде үй бүлө куруу ниетинде же болбосо жөн эле ошону жакын көрүп сүйлөшпөңүз. Себеп сизде үй бүлө курулган. Сиздин үй бүлөңүз бар. Жакын көрүп аялыңыз менен сүйлөшүңүз, апаңыз менен сүйлөшүңүз. Чочун аял киши менен сүйлөшкөн, мына ошол чочун аял киши шайтандын желеси. Ар бирле кээ бирлер шайтандын ого аялдар эмес, намахрам аял киши. Намахрам чочун сүйлөшкөнгө болбой турган. Адам баласы шүкүрсүз болот. Үйлөнгөндө өзү тандап үйлөнөт, бир убакыт өткөндөн соң эмне кылат? Чынын айтканда көңүлүнө жакпай калат көпчүлүк адамдардын. Ошонун бирден бир себеби көз сактабагандыктан. Ким көзүн сактабаса, бир дагы адамга өзүнүн жубайы жакпайт. Көзүн сактаса, Аллах никедеги жубайын дүйнөдөгү эң жакшы адам кылып көрсөтөт көзүнөчү. Ошого бул хадистин мааниси көздү сактоо.